Так, туғандар, жалпыңыздарға ассаламу алейкум. Жалпы бізден YouTube көрушілер, так маалымат каналыбыздын катталуучулары, алыста иштеп жүргөн биздин мекендештер, тактап айтканда Россияда иштеп жүргөн биздин мекендештер. Бүгүн мен сиздерге дагы адаттагыдай Нукат шаарындагы валюта курс бааларын тааныштырамын. 22 ноябрь 2024 жыл, аптанын бүгүн жума күнү. Баарыңыздардын ыкчымыңыздар маарек болсун. Сааттын жебеси мынакей 14:30. Туғандар, рубльдүн абалы жакшы эмес. Мен сіздерге қандай болса дағы көрсетіп тұрушыға аракет қыламыз. Себеп дегенде күнүмдүк курстар Россиядағы мекендештерге керек. Мына рубль навалын қараңыздар. Сатып алуысы 0,84 тиын Азия банк. 1000 рублиңіздер 840 сом болып тұрған кезде, доллар болса 86,35, евро навалы 90 сом болып тұрған кезде. Эми бир аз сабыр кылабыз. Мен эми билбегендер үчүн айта кетейин. Мен дагы угуп атам. Эми так маалымат жок негизичи. Мындай болжолдуу түрдө айтабыз. Январ айынан кейін рубльдин абалы жакшы болушу мүмкүн. Себеп дегенде Американын президенти шайлоо президенти өттү, Трамп болду, эми ант берүү ушу январдан кийин болсо, ошодон кийин рубльде жакшы абал болуп калышы мүмкүн. Себеп дегенде Трамптын ошол шайлоого чейинки сөз бар, агитация учурунда айткан: мен эгер президент болсом, Россия менен Украинанын окуясына азыркы учурда болуп жаткан ошол кырдаалга мен токтотушка аракет кыламын деген. Аны баарыңыздар эми уксаңыздар керек. Негизи укпагандар да болушу мүмкүн. Ошондо рубльдүн абалы жакшы болушу мүмкүн. Көп жерден санкциялар алынып, эгерде Украина менен Россиянын окуясы токтосо, ушундай жакшы жаңылык бар эми. Эми токтоп эле калсын дейбиз, дүйнөдө тынчтык болсун дейбиз, Ошондуктан бир аз сабыр кылып турайлы. Эч баягындай маанайды түшүрбөйлү. Буюрса январ айынан кийин, февраль айына жакын рубль көтөрүлүп калышы мүмкүн. Доскоробанктагы рубль 0,84 тиын, доллар болсо 86,50. Акча алмаштыруучу жерде дагы эле рубльдин абалы 0,84 тиын, доллар болсо 86,50, казак теңге 16 тиын. 0,16. Мына ушундай жаңылыкты көрүп тургуңуздар келсе, сөзсүз түрдө биздин каналга катталыңыздар. Так маалымат, Алам Кабар деген каналдар буюрса сиздердин кызматыңыздарда. Ал каналдардын алып баруучусу мен, ушул Жолдубай Бекешев, сиздер менен болом. Буюрса кийинки чыгарылыштан жолукканга чейин. Сөзсүз түрдө каналды колдой жүрүңүз.